Сезген элем жети катар тоюмдан сени мага тагдыр өзү буйрган эрте жаздын ошол күнкү жамгыры Al gezek menin esimde Alida sonunu sezimge. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Нуркан Турсунбаев Нарын областынын Жумгал өрөөнүндөгү Көгүчкөн Баймат аттуу зооканын үстүндөгү Тепши аттуу төрдө 1940-жылы жарык дүйнөгө келген. Түпкү аталары Саяк уруусунун Тайлак баатыр чыккан Ыман тукумунан. Чоң атасы Турсунбай ошол өрөөнгө таанымал комузчу, дастанчы, хуудул адам болгон. Биз баарыбыздын ошол чоң атамдын колунда өсүп чоңойгонбуз. Ошондуктан бүт ошол бала чакабызга чейин фамилияларыбыз Турсунбаевдер. Ал эми атасы Мурзаалы Турсунбай уулу улуу ата мекендик согушка катышып, фашисттик баскынчылар менен баатырларча салгылашып, бир бутунан ажырап келсе дагы комузу менен айылдагыларга эрмек болуп жүргөн. Кийинчерээк Кыргыз СССРнын 40 жылдыгында фестивалга катышып, радионун алтын фондусуна Кер Толго, Калматайдын Караөзгөй, Молдо бала бери келой, Таңшыма, Селкинчек жана башка 50-гө жакын элдик күүлөрдү жаздырып кеткен. Атам ошол Атай Огонбаевдер менен 1939-жылкы Москвадагы өткөн Кыргыз искусствосунун декадасына Кремльде комуз черткен адамдардын бири. Ал эми апасы калый бүбү, келишимдүү, колунан көөрү төгүлгөн ус, чебер, мукам үндүү, ыргашыктуу адам эле. Колунан көөрү төгүлгөн ус ишмер адам эле да. Мына таттуу карындашым ошол апамды тартканда. Атасы Мырзаалы ошол учурда айылдык кеңештин төрагасы болуп иштеп, элдик адам болгондуктан үйүнөн киши үзүлчү эмес. Апасынын жайнаган дасторконунан Мыскалы Үрканова, Мидин Алыбаев сыяктуу таланттар далай ирет даам сызышкан. Адегене Жумгалбек байкем, Сатселбек байкем, анан менден кийин таттуу төрөлүп атат. Ошондо чоң атам 3 эркектен кийин, эркек уулдан кийин кыз болду. Таттуу болсун деп чоң атам Турсунбай койгон. Агасы Жумгалбек, карындашы Таттуу бүбү үчөө түйшүккө эрте аралашты. Колхоздун талаасында апасы менен машак терип, үй оокатын тындыра жасашат. Мектепте жаман окуп жатышат деп айтышпасын деп тырышып, жалаң жакшы баага окушту. Өздүк көркөм чыгармачылык ийримдерине, спорт секторлоруна катышып, алдыңкы катарда чоңоюшту. Карындашы Таттуу бүбү жалгыз кыз болгондуктан Нуркан ага аны өзү менен дайыма бирге ала жүргөн. Нуркан аганын чыгармачылыкка болгон алгачкы шыгы Жумгалбек, Сатсалбек агалары достору менен келишип, кыякта, гитарада, комузда ойногонду үйрөнүп жаткан мезгилде ойгонот. Аларды көрүп, ушул музыкалык аспаптарда кол ойнотуп черткиси келет. Агалары ойноп бүтүп чыгып кетишкенден кийин эшикти бекем жаап, карындашы Таттуу бүбүнү кароолго коюп, кылдуу аспаптардын кылын толгоп алып үйрөнөт. Анын черткен комузунун, тарткан кыягынын коштоосунда ырдаган алгачкы ырчысы да карындашы Таттуу бүбү эле. Менин 180ден ашык ырымды ырдаган биринчи аткаруучум Таттуу болгон. Ошон үчүн жана Айбарат атты Таттуу 17 жашка чыкканда 1961-жылы 12-июлда Ташкенттен Таттуунун туулган күнүнө арнап чыгаргам. Эми тагдыр ушундай экен, бирок Таттуунун көзү өтүп кеткенден кийимини болуп калды. Айбарат атты уксак Таттууну эстейбиз. Ак булутту аралап Айбарат акбу болуп көлүдөгү жайбаракат. Экөө ушунчалык бири-бирине жакын, ынак бир туугандардан болушту. Карындашы Таттуу бүбү Нуркан аганы Нукен деп чакырса, Нуркан ага карындашын Танечка деп эркелетип турар эле. Үлөттү дала яран
челек. Карындашы Таттыбүй экөө мектептин өздүк көркөм чыгармачылык кружогунан тышкары райондун маданият үйүнүн астындагы драмалык ыр-би кружокторуна катышып, райондун намысын республика боюнча коргоп, кароо фестивалдарга барып, ийгиликтерди жаратып келишчү. Ошондо эле бир туугандар Таттыбүйбү Нуркан деп эл оозуна алынып калышты. Нуркан ага мектепте окуп жүргөн мезгилинде эле Саанчы жеңем Алиман, Жылкычы кыз, Бурмакан, Шаңдан өлкөм, Сен партия, Күтүү, Эсимде, Торгой, Сагындым силерди курбуларым, Кош Соңкөл жана Энеме деген сыяктуу обондуу ырларды чыгарды. Esimde bala çakta suygun enem Esi жоқ улуң үчүн арзан элем Бул киши болсо ошол биздин республикалык Мурутбек Раскулов атындагы академиялык кыргыз драма театрында иштеп аткан учурларда көп көрдүм. Дүйнөлүк классикалардан жана Гальдонини, Шекспирдин чыгармаларынан ушулардан ойноду. Биздин бардык көрүнүктүү драматургдардын бардыгын да ошо кейипкерлердин ролун алып чыкты. Мисалы үчүн алып карата Токтоболот Абдымомуновдукун, Марбажиевдикин, Бесултан Жакиевдикин, Баки Өмүралиевдикин жана башка тиешелүү деңгээлдеги режиссерлордун, сценаристтердин, драматургдардын иши кылып ошол жерде иштеп аткан адамдардын көпчүлүк пьесаларына катышып, ушунчалык ийине жеткизип ойноду. Ошонун баары эсимде турат. Бир нерсе айтайын дедим эле, кайра айткым келбей калды. Анда мен тек ачыкка бара турайын. Жок. Ясул агай. Жалгыз гана Биз Шафак экөөбүз бири-бирибизден сыр жашырышпайбыз. Айта бериңиз. укшак айылга жыландай сойлоп турат. Сен акыйга зубаржат өкөңөрдү жаман жорук баштап бузулушту деп аксакалдар күнөөлөп жатышат. Кырсыктын баарын силерге оодарып жатышат. Күнөөлөсө жалгыз гана Шафактын күнөөлөй турган акысы бар. Аксакалдардын каргышы мага тийбейт. Алар уру башчылар, алардын тилин албай койго болбойт. Жыл жаман жут башталды. Бул кырсыкты аксакалдар силерге оодарып жатышат. Жалган Элсугул агай. Акыйкат ниет таза. Кантип мунун кырсыгы тийсин журтка. Жалган Ясугул агай. Жанагы дербиш деген эме түлкүдөй жойлоп, айылдын ичин иритмек болду. Бузукуларды кууп жоготпосоңор, тукум урут болосуңар деп аксакалдарды тукуруп жатат. Бул искусствода биринчи сулуулук керек. Бой керек, өң керек, анан талант керек да. Бул Нурканда сулуулук бар, бой бар, өң бар, жакшынакай. Алтын чүйүнү кечинде аттууру дүйнөлүк ырчы Болот Миңжилкиевдин аткаруусунда 1974-жылы Чехословакияда Прага шаарында өткөн дүйнөлүк ырлардын ырчылардын фестивалында лучшая музыка года болгондо. Анан өлкөбүзгө кайтып келгенден кийин эсирин эл артисти деген ардактуу наам ыйгарылган Болот Миңжилкиев агабызга. Жородон кино чыкты эле, ошондо жакшынакай бир ролду аткарды эле. Юра, к скале, скорей! Мен ушул 70-80 жылдары Нарын театрында иштеп директор болуп калдым. Мен ошол актер болуп баргам. Ошол кезде менин кол алымда иштеп калган Нуркан. Нуркан ошо 80 жылдын ушул баш жеринде 70 жыл башында барып калды. Бир 2 жыл иштеп калды. Ошондо ошол жактан да көрүндү да.
ырчы катарында, обончу катарында и актер катарында. Эркин, поехали. Я прошу. Идем. Нет. Я останусь с отцом. Родной, единственный мой сыночек. Раз уж они за тобой приехали, что поделаешь? Эркин, тебе ведь надо учиться. Учись. Кандай роль болбосун, мейли азыр кайсыгына драм театр болобу, кайсыгына жерге чакырбасын, тапшырган ролдордун бардыгын ушунчалык жеткизе, майын чыгарып туруп, ширесин сыгып туруп аткара турган киши деп эсептеймин. Агайды биринчи жолу көргөндө ушул драм театрдан спектакльде роль ойноп аткан жеринен биринчи көрдүм да. Ошондо 70-жылдардын баш жагы эле биз студент кезибиз эле. Ал кезде театрда спектакльдер бат-бат коюлуп, премьералар болуп турчу. Ошондо биз дайыма театрга студенттер катары дайыма барып турчубуз. Ошондо бир спектакль болду, премьерасы болду. Күйөө жолдош деген спектакль экен. Ошондо билет ала албай, элдин көптүгү ушунчалык болуп атып киргенбиз. Эми ал кишинин ойногон ролун менимче ошондон кийин ошол спектакльге Нуркан абаны көрүш үчүн келе тургандай болуп калды окшойт көпчүлүгүчү. Аккордеон черткен кишилер анда сейрегиле. Ошондо ушул киши биринчи баштап биздин айылга барганда ушундай аккордеонду куулжута черткенден ушунда шыктанып суктанчубуз да. Нуркандын бир чоң эрдиги деп айтсам болот да. Ушул өзү чоң актер, театр актеру. Ошонун ичинде жүрүп, ушул жанагы композиторлук, обончулук өнөрүн таштабай, муундар өзгөрдү, бирок эмгиче чейин ырдап жүрөт. Өзүнүн могуру обон чыгарып, анан ырдаган ырлары өзүнүкү кулуктуу болду. Анын ырлары элдин, калктын арасына кеңири сиңип кетти. Мен эмне үчүн мына мондай жаратылыш менен такай жүрөм. Бир күнү Таласта жүрөм, бир күнү Ошто жүрөм, бир күнү Баткенде жүрөм, бир күнү Жалал Абадта жүрөм, бир күнү Көлдө жүрөм, бир күнү Нарында жүрөм. Мен азыр тынымсыз иштеп аткан учурум. Ар тараптуу талант Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Нуркан Турсунбаевке мындан ары дагы чыгармачыл ийгиликтерди жана ошондой эле театр жаатындабы, кинодобу же обологон обондору аркылуубу чыгармачылыктын эң бийик сересине чыгуусун каалайбыз.